Учурда мөмө жемиштер бышып, кыям жасоонун мезгили келди. Кумшекердин баасынын кескин көтөрүлүп кетүүсү тургундарды убайымга салууда. Сатуучулар кумшекердин дүң баасы 98 сомго жогору болгондуктан чекени баасы 105 сом болуп жаткандыгын айтышты. Базардагы баасы оптовыйсына 96, 97, 98ге чейин чыгып кетип атат. Розница 105тен сатып атабыз. Негизи биз в основном биздики болчу азыр, биздики эмнегедир жок, ошо этикеткасын карасам ошо в основном Россия деп келип атат да. Магазинде сахарлар 85тен деп атат, народныйларда. Аяк өткөндө бир эже келип айтты, ошо 85 сомдон сахар алсам эмнегедир жакшы татыбай калды деп айтты да, мага менден келип алып кетти ошо. Шаар тургундары кумшекердин баасы жогорулаганынан нааразычылыктарын билдирди. Сахардын баасы азыр 105 сомдон болуп атат, кымбат. Элдердин бардыгы продукттун баары кымбат болуп атат. Биз али балдарыбыз, кыздарыбыз уже чоңое баштагандан кийин баары чоң ичет. Иштеген айлыктар болсо аз. Азыр варенье жасаганга эч кандай мүмкүнчүлүк жок азыр. Мисалы 1 кило сахар 105 сом болгон убакта, азыр мисалы кайнатап турган өрүктөрүң, алчаларың алсаң, алар деген азыр килограмм азыр өрүктөрдү 250 сомдон. Андан 1 кило алганда эчтеке деле болбойт, балдарга жетпейт. Азыр алчалардын килограммы 250 сомдон алдагычы. Эч кандай баардыгы кымбат болгондон кийин эч кандай варенье жасай элекпиз али. Аз базарда сахардын баасы аябай кымбат болуп атат. Күндөн күнгө 1 сом, 2 сомдон кошулуп бүгүн 105 сом болуп атат. Бир 2 күндөн бери. Ошо сахардын баасы 80 сомго, 85 сомго болсо элге да жеңилдик болмок да. Азыр эми бир орточо үй бүлө жок эле дегенде 50 килограмм, 60 килограмм сахар колдонот. Аны 105тен эсептесеңиз уже 6000 сомго жакын болуп кетет. Бизде дагы ошол 4 эркек балам бар. Вареньяны көп колдонобуз биз. Кымбатчылык болгонго карапайым элге да кичине оорчулук болуп атат. Ал эми антимонополия кызматы жеке ишкерлерди жана базардагы майда сатуучуларды көзөмөлдөөгө укугубуз жок деп буларга токтолду. Базарларда 100 сомго чейин болуп атканынын себеби бул ортодогу ортомчулар алып сатып кээ бир учурларда көтөрүү ийген учурлары болуп атат. Бирок биз негизинен биздин кызмат мынау базарда саткандарды аларды көзөмөлдөй албайбыз. Себеби дегенде бул атаандаштык рыногу бар. Бул жерде өтө көп адамдар сатышат.